Дос жөнүндө айтып бериңизчи, чыныгы дос кандай болуш керек дейт. Дос жөнүндө Кур'ан айткан. Ал-ахилла яума идин бa'духум ли бa'дин аду иллал муттaqin. Таква гана дос. Бу Алла айтып атат, мен эмес. Таквадан башкасы дос эмес. Капа болбой эле коюшсун. Таквадан башкасы дос эмес. Болду. Ал жөнү кызыкчылык деп коет аны. Кызыкчылык үчүн азыр сага временный рахат жеткириш үчүн досмун деп коет. Сенен пайдаланыш үчүн. Сенин байлыгыңан пайдаланыш үчүн, бийлигиңен пайдаланыш үчүн, күчүңөн пайдаланыш үчүн. Макулбу? Сенин мүмкүнчүлүгүңөн пайдаланыш үчүн досмун дей берет. Ал дос эмес. Ал дос эмес. Чыныгы дос Алла айтат. Ошон үчүн достор кыямат күнү бири-бирине душмандар дейт. Кур'андын котормосун угуп алыңыз. Ал-ахилла халилун дегендин жамы. Достор деген сөз. Kur'an Allah aytıdan. Yevma idin kıyamet günü ba'duhum li ba'din adu. Gebirine düşman. Konkretni düşman. Alacakta düşmanlık çatak düşman. Buna düşmanlık irunda da. İllel muttaqin takvalardan başka dep koydu. Oldu. Çınıgı dost takva ken, kalganı dost emes eken. Oldu. Кейбір алымдар, хаким, данышмандар айтқан жері бар. Достың белгілері деп кетет. Қандай бі? Чынығы дос бу, дос емес бі? Кантип билсем болот дегенде, биле турган жолдору да бар деген. Эгерде Алланы эстетип турса саңа, дос некен? Кимди эстетип турса? Алланы эстетип турса. Артыңан дуа кылып турса. Айыбыңды, кемчилдигиңди жашырып турса. Жана сен тууралуу сурап турса деген.